Баткенде кыргыз-тажик чыгарасында чырчыкты. 3-декабрда Баткен районундагы Көкташ айылында кыргыз-тажик чыгарасында жергиликтүү тургундардын ортосунда чырчыгып, эки тараптан тең адамдар жараталды. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев билдирди. Анын сөзүнө караганда чыр түшкү саат 12-лерге жакын болгон. Согдия облусунун губернатору Раджо Бояхмодзала менен сүйлөштүм. Тынчтыкты кармайбыз деп тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери жолугушуу өткөрүп жатат. Абал тынч, адамдар бири-бири менен айтышып уруша кетип, соңунда таш ыргытышкан, деди Алимбаев. Тажикстандын Саманьон айылынын тургундары чек арада чырчыкканын Азоди радиосуна ырасташып, азыр кырдаал туруктуу экенин билдиришти. Окуя тууралуу Тажикстандын бийлиги маалымат бере элек. Президент Садыр Жапаров 26 ноябрда элдик курултайда кыргыз-тажик чыгарасы боюнча коңшу өлкө менен мунаса табылганын, жакында эки тараптуу сүйлөшүү Кыргызстанда өтөрүн жана анда тиешелүү документтерге кол коюлгандан кийин парламентке алынып келерин айткан. Быйыл 14-17 сентябрдагы кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда Кыргызстандын 63 жараны курбан болгон. Анын 48-и аскер кызматкери, 15-и жергиликтүүлөр. Андан тышкары 206 киши ар кандай жараталган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын, 200гө чукулуу жараталганын билдирсе, Азоди өз булактарына таянып каза болгон делген, 80ден ашык кишинин тизмесин жарыялаган. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз.